20 күндөн бери камакта отурган жырандык активист Айбек Теңизбай эч жакка кетпөө тилгаты менен эркиндикке чыкты. Ага расалык, этностук, улуттук, диний же региондар аралык кастыкты козутуу деген берене менен иш козголгон. Активист андай айыпты четке каккан. Иранда экономикалык кырдаалдан жана реалдын куну кескин түшкөнүнөн улам нааразылык уланууда. 30 декабрда бир нече шаарда базарлар менен дүкөндөр жабылып, студенттер митингге кошулду. Кыргызстанда 5000 медик мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кезексиз батире алат. Дарыгерлерди үй-жай менен камсыздоо, айлыгын жогорулатуу такай көтөрүлгөн көйгөйдүн бири. Саламатсызбы, келе жаткан жаңы жылыңыз менен көрөрман. Биз 31 декабрдагы кечки жаңылыктар чыгарылышыбызды сунуштайбыз. Сиздер менен Бишкек студиясында Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Жергиликтүү кабарлар менен баштасак, 20 күндөн бери камакта отурган жарандык активист Айбек Теңизбай эч жакка чыкпоо тилгатынын негизинде эркиндикке чыкты. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысына ал өзү билдирди. Теңизбайдын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча отурум 31 декабрда Бишкектин 1-Май райондук сотунда болгон. Сот активистти тергөө бүткөнгө чейин башка жакка кетпөө тилгатынын негизинде бошотту. Улуттук коопсуздук комитети Айбек Теңизбайды 11 декабрда кармаган. Атайын кызмат ал социалдык тармактарда белгилүү бир улутка каршы жеке кастыгын билдирген провокациялык билдирүүлөрдү системалуу түрдө жарыялап келгенин кабарлаган. Мекеме анын аракети этностор аралык чыр-чатакты козутуучу фактор болуп саналаарын жана массалык башламандыкка алып келиши мүмкүн экенин билдирген. Бирок кайсы улуттун өкүлдөрү тууралуу сөз болуп жатканын тактаган эмес. 12 декабрда 1-Май райондук соту Теңизбайды Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 2 айга камакка алган. Айбек Теңизбай сотто улут аралык кастыкты козутууга атайын аракет кылбаганын жана андай максаты жоктугун билдирген. Юстиция министрлигине караштуу соттук эксперттик кызмат Теңизбайдын социалдык тармактарда жарыялаган материалдарында улут аралык кастыкты козутуунун белгилери бар деген корутунду чыгарган. Активистке расалык, этностук, улуттук, диний же региондар аралык кастыкты козутуу деген берене менен кылмыш иши козголгон. Башка темалардан Иран бийлиги сырткы экономикалык басымга жана өлкө ичинде элдин нааразылыгына дуушар болууда. 30 декабрда Ирандын бир нече шаарында акциялар уланды. Айрым жерлерде базарлар менен дүкөндөр жабылып, студенттер митингге кошулду. Ага чейин 2 күн катары менен нааразылыкка чыккандар менен полиция кагылышкан учурлар болду. Күч кызматтары көздөн жаш агызуучу газ колдонгон. Ирандыктар экономика солгундап, улуттук валютанын куну кескин түшкөнүнө каршы чыгышты. Социалдык тармактарга чыккан видеолордон базарлар 3-чү күнү катар менен жабылып, ар кайсы жерлерде нааразылык акциялары өткөнүн көрүүгө болот. Айрым кадрларда коопсуздук күчтөрүнүн саны көбөйгөнүн, кээ бир учурларда көздөн жаш агызуучу газ колдонулганы да байкалат. Иранды бейрасмий базарда 1 АКШ доллар 1,4 миллион реалга сатылууда. Былтыр 1 доллар 800 миң реал эле. Иранда кайра жанданып жаткан нааразылык акцияларына чыккандар диктаторго өлүм деген урандарды да чакырышты. Бул уран 22-жылы өлкөнү каптаган аял, жашоо, эркиндик деген жалпы улуттук нааразылык акциялары маалында да жаңырган. Иран бийлиги өлкө туш болуп жаткан ички жана тышкы басымга коркутуу, ошол эле маалда жумшак билдирүүлөр менен жооп берүүдө. Ирандын президенти Масуд Пезешкан ички иштер министрлигине нааразылыкка чыккан жарандардын талабын угуп, диалог уюштурууну тапшырганы кабарланды. Дүйнө калкынын көбү жаңы жыл тосууга камданып жатышкан маалда Газада эптеп күн көрүп жаткандардын чатырларын катуу шамал учуруп кетти. Анклавдагы оор гуманитардык кырдаалга байланыштуу Британия, Франция, Канада баш болгон 10дон ашуун мамлекет тынчсыздануусун билдиришти. Ошол эле маалда Израиль анклавда иш алып барган 20дан ашык гуманитардык уюмдун, анын ичинде чек арасыз дарыгерлер уюмунун ишин токтотконун билдирди. Теманы Рахат Кеңешова улантат. Газада Хан Юнис шаарындагы чатырлар катуу шамалга туруштук бере албай араң турушат. Токтобогон нөшөр жаан жана суук ансыз дагы согуштан катуу жабыркаган анклавдагы абалды ого өтөр оорлотту. Эптеп баш калкалап жаткан чатырлардын көбүн суу каптап кетти.
Бул түнү шамал абдан катуу болду. Баардыгын учуруп кетти. Чатыр айрылып калды. Азыр болсо өзүбүздү жаап калуу үчүн бир нерсе кылууга аракет кылып жатабыз. Азыр эл кышты жек көрүп калды. Жайында чатыр абдан ысык деп айтышчу. Бирок ошол ысык бул суу кыштан алдаганча жакшы эле. Анда жок дегенде сыртка чыгып, кийимиңди чечип, жеңиңди түрүп басып кете алчусуң. Азыр андай мүмкүн эмес. Жууркан төшөктүн баары сууга чыланып калды. Жылына турган эч нерсе жок. Бул айдын башында Газадагы бийлик өкүлдөрү катуу жааган жамгырдан улам согушта зыянга учураган имараттардын дагы кулап кетиши мүмкүн экенин эскертишкен. Ошондой эле аба ырайы урандылардын астында калган адамдардын сөөгүн алып чыгууга тоскоол болуп жатканы кабарланды. 29 декабрда Израиль Газада иш алып барган 20-дан ашык гуманитардык уюмдун ишин токтотконун билдирди. Маалыматка караганда буга жаңы каттуу эрежелерин аткарбаганы себеп болгон. Ал эми уюмдардын өздөрү бул талаптар негизсиз экенин билдирип, жаңы тыюу жардамга муктаждарга олуттуу зыян тийгизерин эскертишти. Согуш башталгандан бери Израиль Хамас гуманитардык жардамды өзүнө алып коюп жатканын айтып келет. Бирок Бириккен Улуттар уюму жана башка уюмдар бул дооматтарды четке кагышкан. Жыл башында Израиль жарыялаган жаңы эрежелерге ылайык гуманитардык уюмдар Газада ишин улантуу үчүн кызматкерлерин каттоодон өткөрүп, каржы булактары жана ишмердүүлүгү тууралуу толук маалымат бериши керек. 30 декабрда Канада, Дания, Финляндия, Франция, Исландия, Жапония, Норвегия, Швеция, Швейцария жана Британиянын тышкы иштер министрлери Газадагы гуманитардык абалга тынчсыздануусун билдиришти. Британ өкмөтүнүн сайтына жарыяланган маалыматта анклавдын жайкын тургундары өтө оор абалга кептелип турганы белгиленет. Дипломаттар Израилде чукул чара көрүүгө, эл аралык уюмдардын ал жерде туруктуу негизде иштөөсүнө шарт түзүп берүүгө чакырышты. Буга чейин Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш дагы гуманитардык жардамдын агымын жеңилдетүү үчүн чек ара өткөрмө пункттарын ачууга үндөгөн. We need a truly durable ceasefire. Бизге чындап эле туруктуу ок атышууну токтотуу керек жана өткөрмө пункттардын саны көбөйүшү зарыл. Өтө маанилүү товарларга коюлган чектөөлөр алынышы керек. Бюрократиялык тоскоолдуктар жоюлууга тийиш. Газанын ичинде коопсуз каттамдар, туруктуу каржылоо болушу зарыл. Гуманитардык уюмдар ал жака эч тоскоолдуксуз жетишине мүмкүнчүлүк түзүү керек. АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас кыймылы менен Израилдин армиясынын Газадагы ачуусун токтотуу тууралуу келишим быйыл 13 октябрда Египетте, АКШ, Түркия, Катар жана Египеттин тынчтык кепилдиги менен кабыл алынган. Тараптар туткундарын, барымтада кармап тургандарын жана туткунда каза болгондордун сөөгүн бири-бирине өткөрүп беришти. Тынчтык келишими күчүнө киргенден бери зордук зомбулук азайганы менен толук токтогон жок. Тараптар бири-бирин келишимди бузду деп үзгүлтүксүз айыптап келишет. Жергиликтүү темаларга кайтып келсек, тазалык ишканасынын 30 декабрда жылуулук борборунун техникалык каналына агып кеткен дагы бир жумушчусунун сөөгү табылды. Сууга түшүп кеткен жумушчуларды издөөгө 150 адам тартылып, алардын 90-у куткаруучулар болду. Учурда дагы бир адамдын сөөгүн издөө уланууда. Сууга түшүп кеткен жумушчулардын улуусу 62 жашта болсо, кичүүсү 37 жашка быйыл толгон. Теманы Даткабек Шабданбек уулу улантат. Бишкек шаарынын тазалык муниципалдык ишканасынын сууга түшүп кеткен экинчи кызматкеринин сөөгү алар түшүп кеткен деп болжолдонгон жерден анча алыс эмес туштан табылган. 31 декабрда издөөгө кошумча күчтөр тартылып, жалпы 150 адам иш алып барууда. Учурда 3-чү жаранды издөө иштери улантылууда. 9-дан 52 минут өткөндө ушул ортолуктан экинчи адамдын жансыз денеси табылып, суудан чыгарылып, милиция кызматкерлерине өткөзүлүп берилди. Бул иш чарага жалпысынан өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 90 куткаруучу, милиция кызматкеринен 30 кызматкер, шаардык жарандык коргонуу кызматынан 30 кызматкер тартылган, жалпысынан 150. Бул иш чарага өзгөчө кырдаалдар министри генерал-лейтенант Ажике Бойбек Эргешев өзү көзөмөлдөп, өзүнүн берген тапшырмасынын негизинде бүгүн издөө иш чаралары жүргүзүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эрнис Жусупов кыш мезгилиндеги бул каналдагы ылай сууда издөө иштери татаалдашып жатканын кошумчалады. Эми кыйынчылыктар бул жерде болгону күндүн сууктугу. Биз ошого карабай биз ага даярбыз. Өзүнүн гидрокостюмдары да ошого ылайыкталган. Ошонун негизинде издөө иштери жүргүзүлөт. Негизгиси эми суунун көрсөткүчү аябай 1 метр эле болуп атат да, видимость.
бизге кыйынчылык ошол жаратып атат. Ошон үчүн биз ар кандай шаймандар менен, ар кандай ыкмалар менен издөө иштерин жүргүзүп атабыз. Азыркыга чейин тазалыктын жумушчусу кандай жагдайда сууга кантип түшүп кеткени белгисиз болуп турат. Буга чейин мэриянын алдында муниципалдык мекеме күч органдары менен бирге кырсыктын жагдайлары иликтенип жатканын билдирген. Мэрия жаңы жыл алдында капысынан каза болгон адамдардын сөөгүн издөөгө кошумча жардам кереги жок экенин билдирди. Мүмкүнчүлүк болсо бүгүн кечке чейин издеп биз толук кандуу аракетти көрөлүк баарыбыз. Андай биз тараптан, мэрия тараптан, биздин службалардан жардам керек боло турган болсо бизге айткыла, биз да кошумча күчтөрдү берелик. Бирок мен азыр эмени угуп атам. Демилге көтөрүлүп атыптыр. Мына активисттер биз дагы издешет элек деп ошолорго эскертүүлөрдү бергиле. Бир гана могу адистер иштесин. Адистер бүгүнкү күнү ошол иштерге баары тартылсын. Кече 30 декабрда эртең менен Борбор калаанын түштүк чыгыш бөлүгүндө Аламидин 1-2 районунун аймагындагы тазалык ишканасынын 3 кызматкери каналга түшүп кеткен. Алардын биринин сөөгүн ошол эле күнү шаар тургундары чыгарып алышкан. Соңку кырсык иш жүзүндө коопсуздук маселесин күн тартибине чыгарды. Тазалык ишканасынын жумушчулары ар кандай кырсыктарга кабылган учурлар буга чейин дагы катталган. Быйыл 26 ноябрда эртең менен Боталиев жана Кызыл Кыя көчөлөрүнүн кесилишиндеги жөө өтмөктө көчө тазалап жаткан жумушчуну унаа сүзүп кеткен. Жаракат алган 59 жаштагы аял улуттук госпиталда эсине келбей каза тапкан. 2022 жылы 1 айдын ичинде эле тазалыктын 3 жумушчусу иш учурунда мерт болгон. Таткабек Шабданбек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык. Кыргызстанда медицина кызматкерлерине мамлекеттик ипотекалык компания куруп жаткан үйлөрдөн 5000 баатыр кезексиз берилет. Бул тууралуу министр Каныбек Досмамбетов Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун онкология жана онкогематология бөлүмдөрүндө, ошондой эле балдарды реабилитациялоо жана үй бүлөнү колдоо борборуна барганда айтты. Ушундай маселе болчу, ошо президентибиз колдоп берди. Ошо ипотечный үйлөрдөн ошо биздин дарыгерлерге, ошо министерство иштеген адамдарга 5000 квартира без очереди бермей болчу. Буга чейин медицина кызматкерлерине жана мугалимдерге мамлекеттик ипотекалык компаниядан жеңилдетилген шартта баатыр берүү маселеси көтөрүлүп келген. Жогорку кеңештин 21 майдагы жыйынында ошол кездеги депутат Элдар Абакиров МИКте мугалимдер жана дарыгерлер үчүн өзүнчө тизме түзүлүшү керектигин айткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев 26 сентябрда мамлекеттик ипотекалык компанияга жаш мугалимдерге 0% шарты менен турак жай берүү планын иштеп чыгууну тапшырган. Буга чейин МИК аркылуу Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында 70 000 баатырлуу көп кабаттуу үйлөр курулуп жатканы айтылган. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек, Ош жана Манас шаарларына туура келет. Азыркы тапта МИК аркылуу үй алууга 40 000ден көп адам кезекте турат, ал эми тамташтуу болгондордун саны 13 000ден ашты. Ошентип жаңы жылга да саналуу сааттар калды. Узап бараткан жыл кандай өттү? Жаңырган 2026 жылы эмнени кыялданасыз? Азаттык кыргызстандыктардын пикирин сурады. Ошол видеого көңүлүңүздү бурам. Урматтуу кыргызстандыктар, шаар тургундары жана коноктору, жаңы жыл келе жатат. 2025 жыл кандай өттү? Жаңы жылды кандай маанайда тосуп жатасыздар? 2025 жыл соңуна чыгып калды. Жаңы жыл алдында Ош базарда бут коерго жер жок. Биз майрамга шаар тургундары кандай даярданып жатканын сурап билели. 2025 жыл жакшы жылдардан болду. Белектер көп болду. Куда тосконон таам жакында. Инимди үйлөнтүм. Келинчеги төрөдү, жакшы нерселер болду. Көп эле кубанычтуу нерселер болду. Жакшы кайнене болдум го деп эле элестетем. Ошо. Өзүм каталардын үстүнөн иштедим. Буюрса 2026, буюрса жакшы ийгиликтерди жана жакшы адам болгонго аракет кылабыз да. Баламдын эмесине, паспортуна жүгүрүп аябай кыйналгам. 25 жыл алып сүйүнүп отурабыз. Эми баары агай туугандар, жора жолдоштор, эл журт баары аманчылыкта болду, тынччылык болду өлкөбүздө. Ошонуз менен калды эсибизде. 2025 жыл эми биздин мамлекет үчүн жакшы эле жылдар болду окшойт го. Өнүгүү болуп атат, өнүгүү өсүп атабыз, жолдор оңолуп атат. Бирок тамак аш продуктылар кымбаттап. Машина алдым бул жылы.
үй алайын деп жетпей қалдым, бірақ 2026 үй алаңға жетсем деп. Құдай бұйырса. Құдай қаласа, му 25 жылдан жақсы болады, бұйырса иншалла. Өзіңіз жеке қандай пландарды қойып жатасыз? Жақсы, барлығы жақсы болады иншалла. Қайырлы болсын. Ошол кыямды айтпаймын ешкімге. Жоқ, болбойт. Айтқанда болбағат. Өзім ашат деп ойлап атам ойымда, бірақ айта албаймын. Блогерлікке атым бұйырса. Блогерлікке вайнер болсам деген. Сол қызығам ошол нерсеге. Баягы вайна план покажет дегенде убагында көрөбүз да кандай болорун. Барлыгы эле жакшы болсун деген пландабыз. Үйлүү болушка максат коюп атам. Сноска илинип, өкмөт биздин үйүбүздү алып, анан кийин бизге кайра мына ГИКтен неме берип койду. ипотекага 3. Эми 2026 жыл планыбыз ошол ипотеканы төлөмөй, тытынып иштеп. Европага барып саякаттап келүү деген максат коюп атам алдыга. Ушу сессияларды жакшы тапшырып, экзамендерден өтүп алсак. Главное ушу ата-энебиз дайыма жаныбызда болсун, балдарыбыз ийгиликтерге жетсин, ошол эле, башка эмне. Башка жакты көрүп атабыз, эл журттарды мындай тынчтык жок жерлерди көрүп атабыз. Ушу заманыбыз тынч болсун, өлкөбүз. Главное, калган баардыгы жакшы болот. Контракттар арзандаса. Билем, акча көп болсун ошол эле. Бюджет иштегендердин айлыктары көбөйсүн. Мугалимдердин айлыкча, медиктердин. Мэрибиз, президенттерибиз ушу айлыгыңар көбөйөт деп атат. Дакасы үчүн ушуну күтүп атабыз. Билбейм, эмне күтүп атам. Пока ойлонбоптум. Адамда ден соолук болсо, бар жок калганы өзү боло берет. Адам өзүнөн да калганы турабы, Ошо. Ош шаарыбыз, Кыргызстан мамлекетimiz judayam zo'r mamlakatlar qatoriga qo'shilishini chin yurakdan xohlaymiz. Кыялда эмне, кыялда ошо балдарым аман эзен болсун, эл журтум аман эзен болсун, тууган туушкандарым бардыгы аман бололу деген эле кыял. Ден соолук, жеке өзүм үчүн ден соолугум болсун. Ушу ден соолукту тилейм. 2026 кандай тосуп жатасыздар? Байыркы жаныбарларды тирилтүү аракеттери топ тепкен, бадминтон ойногон, 4 миллиондон көп уникалдуу образга кире алган роботтор, бийик аскаларды акыр чикирден тазалаган дрондор жана студенттерди окуткан жасалма интеллект. 2025 жылы технологиялар жана инновациялар тармагында кандай жетишкендиктер болду? Кийинки видеодон көрөлү. Америкалык Colossal Bioscience биотехнологиялык компаниясы боз карышкырдын геномун модификациялап, мындан 10 000 жыл мурун жашаган карышкырдын түрүн тирилткенин билдирди. Бул үчүн ошол байыркы жаныбардын казылып алган калдыктарында табылган ДНКсы колдонулган. Бирок эксперттер мындай ачылышка скептикалык карашат. Австралиядагы Флиндерс университетинин глобалдык экология боюнча профессору Кори Брэдшоу миңдеген жыл илгери жок болгон жандыктардын бүтүндөй геномун өзгөртүү дээрлик мүмкүн эмес деп эсептейт. Colossal Bioscience компаниясы ошондой эле биздин доорго чейин жашап кеткен мамонттарды тирилтүү аракетин көрүүдө. Окумуштуулар алгачкы кадам катары түгү узун чычкандарды пайда кылганын жарыялашты. Алардын жүнү мамонттардыкына окшоп кетет. Лондондогу падышалык колледждин изилдөөчүлөрү тиштин эмалин кератиндин жардамы менен калыбына келтирүү ыкмасын ойлоп тапты. Кератин адамдын чачы, териси жана жүнүнүн курамына кирген белок. Жаңы стоматологиялык ыкмага ылайык бул багыттагы изилдөөлөр уланса, кератиндин негизиндеги тиш пастасы менен гелдер 2-3 жылда кеңири кардарга жетиши мүмкүн. Keratin is an epithelial protein. It protects our skin. Кератин эпителиялык белок. Терибиз менен чачыбызды коргоо өзгөчөлүгүнөн улам ушундай идея келди. Эмаль тишибизди ысык, муздактан коргойт. Андыктан кератинди койдун жүнүнөн өндүрүп алдык. Ал табигый булактан көп кератин алса болот. From that natural source. Лондондогу Ravensbourne университетинин бүтүрүүчүсү 21 жаштагы дизайнер Рахат Рай чаңдан үйгө кийген тапычка ойлоп тапты.
Анын Dundasted долбоору чаң соргучка толгон чаңды кийиз сымал материалга айландырып, күнүмдүк таштандыларды кайра иштетет. Ал эми Ванкувердеги Саймон Фрейзер университетинде Kia аттуу жасалма интеллект боту сентябрда окуу жайга кайтып келген студенттерди тосуп алды. Ал ар кандай жыйындарга, татаал темаларды талкуулоого жана изилдөөлөргө катышмакчы. Робот демекчи августта Кытай дүйнөлүк гуманоидтердин оюндарын уюштурду. 3 күндүк иш-чара маалында футбол ойногон, рингте бокстошкон 1,5 километрге чуркаган роботторду көрүүгө болот эле. Ага АКШ, Германия жана Бразилиядагы 192 университеттен жана 88 менчик компаниядан келген командалар катышкан. Швейцариялык команда болсо бадминтон ойногон, жасалма интеллект башкарган роботту ойлоп тапты. Бул гана эмес, ал түрдүү кыймыл-аракеттерди кылып үйрөнүп отуруп, туура чечимдерди өз алдынча кабыл алууга жөндөмдүү болуп калат. Медицина тармагындагы дагы бир инновацияга кайрылсак, лондондук окумуштуулар адамдын мээсиндеги мурда табуу мүмкүн болбогон аномалияларды аныктоо үчүн жасалма интеллектти колдонуу жолун сунуш кылышты. Мелтграф деген жабдык магниттик резонанс тарткан сүрөттөрдө дарыгерлер көрө албаган майда оорулардын 3/2-син байкайт. Дрондор аларды өнүктүрүүдө изилдөөчүлөрдүн көңүл чордонунда кала берүүдө. Гонконгдо ылдамдыгы саатына 70 километрге жеткен чакан дронду иштеп чыгышты. Ал учуп баратып, маршрутунун картасын түзүүгө кудуреттүү. Непалдык компания Эверест тоосуна альпинисттердин жабдууларын кууш жана кооптуу жерлер менен ташуу үчүн пилотсуз учакты сыноодон өткөрдү. Андан кийин ошол эле дрондор таштандыларды ылдый түшүрөт. Дүйнөдөгү эң бийик жана алыс жер болгон Эверест ушул тапта акыр-чикир маселесине туш болууда. Альпинисттик лагерлерде жыртылган чатырлар, тамак аш орогон кагаз, бош кычкылтек баллондору жайнап жатат. Урматтуу көрөрман, Азаттыкты түз ободо көрдүңүз. Биз сиз көргөн видеолор боюнча пикириңиз болсо, алдына жаза кетиңиз. Бүгүн Азаттыкта программасынын узап бараткан 2025 жылдагы соңку чыгарылышын көрдүңүз. Азаттык 1 жыл бою тынбай дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан айтып берип турду. Ал эми биздин бул программа ар аптанын иш күндөрү түз ободо иштеп жатты. Келаткан жылы кыялдарыңыз орундалсын деп программабызды жыйынтыктайм. Эмки 2026 жылы көрүшкөнчө амандыкта болуңуз.